Англияда иштегендин жакшы жактары биринчи эле орунда айлык маянасынын жогору экени. Сиздер бул жака келип жатканда эле контракт түзөсүздөр. Контрактта көргөзүлөт, эгерде ошол ферма сизди жумасына 32 саат минималдуу жумуш менен камсыз кыла албай калса, сиз ал саатты иштебесеңиз деле 32 саатка жараша акчаны төлөп берет. Бул аябай жакшы. Анткени сиздерде мындай страховка, камсыздандыруу болот. Иштебей калсам, акча жок болуп калса эмне болот деген коркунуч жок. Экинчиден болсо, дүйнөдө экономикасы боюнча топол мамлекеттин бирөөсүнүн аймагында кенен кыдырып жүргөнгө укук аласыздар. Мисалы, Россиядагыдай жана монти дегендей болбойт, сиздерге эч ким тийбейт. Легалдуу, кадимкидей жүрө аласыздар. Анткени бияка келгенге чейинки процесстер эле сиздерди өткөрүп ага даярдайт. Алардан өтө алсаңыздар эле бул жака келгенден кийин кенен жакшы жүрө бересиздер. Үчүнчү жакшы жагы болсо, сиздердин жумушчу катары эч ким укугуңуздарды тебелебейт. Өзүңүздөрдүн ошол милдеттериңиздерди так аткарып, жумушту жакшы аткарсаңыздар, эч ким сиздерге ашыкча эч нерсе айта албайт. Мен башчымын, начальникмин деп сен болсо катарда жумушсуң дегендей түшүнүктөр жок.